Төө жайлоо эс алуу жайында турабыз. Бул жайлоо Лейлек районунун Разаков шаарынан 25 километр алыстыкта жайгашкан, деңиз деңгээлинен 2315 метр бийиктикте орун алган. Жайлоо Лейлек Токой чарбасынын карамагына карап 11 гектар аянтты ээлеп турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин артымда катар түзүлгөн окшош 11 үй турат. Бул үйлөр 2004-2005 жылдары ушул Лейлек районунун жергиликтүү элдин жана мамлекеттик администрациянын демилгеси менен салынган экен. Бул жерде эмне үчүн окшош үйлөр деп айтсак, эмне үчүн 11 үй деп айтсак, ушул Лейлек районунун аймагында жалпы 10 айыл өкмөт, анан бир шаар бар. Мына ошол ар бир айыл өкмөттүн жана шаардын ар биринин өзүнө тиешелүү үй бар экен. Бул жерде жыл сайын атайын райондун жана облустун аймактарынан эс алуучулар келип, эс алып кетишет экен. Аябагандай болсо, биздин кыргыз мамлекетибизде негизинен эле бар топ райондор болгон үчүн өтө сонун кооз жайлоо экен. Жайлоолорду көргөнбүз да. Анан бул жер өзгөчө аябагандай кооз экен. Сонун экен, бүгүн келдик. Суулар чыгат экен, булактын суусу. Очогордун баары бар экен. Келсеңер шарт бар экен да. Ошол бизге жакта, бир абасы да өтө таза аба экен. Жыргап эле эс алып атабыз. Кыздар менен келип, азыр көрүп күнөн суктанып отурабыз. Башка жыт келбей эле турат да. Ошол негизинен ушундай жерлерге чыгып туруш керек. Ден соолукка өтө пайдалуу болот да. Ошол стресс, депрессияга кабылган адамдар, бир нерсеге кыжалат болгон адамдарга ушундай жаратылыштан чыккан өтө жакшы жардам берет да. Ушул таза абасын терең дем алып, эс алып кетсе болот. Төө жайлоого бара жатканда жолдо ушундай бир чакан айыл бар экен. Бул жерде жашоочулар дагы бар. Алардын айрымдары эгин тигип жаткан болсо, айрымдары күнүмдүк жашоосун өткөрүп жатат. Биз азыр мына ушул тоо койнунда жашаган чакан айылдын жашоочулары менен маектешели деп атабыз. Алардын бири Кудайназар аксакал. Саламатсызбы? Жакшы. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мына жашап жатабыз. Жакшы турасыздарбы? Бул жерде канча кожолук жашайт? 9-10 ал эми келет да. Сиз мына бүгүн көчүп келдик, кече көчүп келдик деп айтып жатасыздар. Негизи кайсыл мезгилдерде жашайт бул жерде жашоочулар? Айрым кыштагандар да бар экен. Апрелде келебиз, октябрда кетебиз. Бардык Үйдү жаап жашоочулар. коебуз, бардыгы. Мына ушул коңшу калат. Кышында да. Кышында да. Бул койчу сарайы бар, жерде калат. Негизи эми түшүнүктүү тоо койнунда мал карайсыздар дегендей. Дагы мынасыздар кандай Картошка жашоо? егебиз. Эгин эгесиздер, Сабыз, пияз егебиз, сабыз егебиз. Арпа, бугдай, эспарсе. Тоонун койнунда жашоо бул башкача болсо керек, таза абадан жутуп дегендей. Таза болгон менен дагы биз барчага барабыз. Bir ayda. Эс алганыбы? Sevmiyoruz менен. Эс алып келишип. Тамак кылып, пиширип, жеп, анан кийин кайтабыз. Тоо койнунда эс алуу адам баласынын ден соолугуна өзүнүн оң таасирин тийгизет. Ошондой эле психологдор дагы ушул стресске кабылган жарандар жаратылыш койнунда келип эс алса, алардын депрессиядан чыгуусуна өзүнүн жардамын берет деп айтып келет. Андыктан кышында, мейли кышында болсун, мейли жазында болсун, мына ушундай Кыргызстандын кооз жерлеринде эс алып, ден соолугубузду чыңдап, маанайыбызды көтөрүп жүрөлү.